кандай катуу мыйзамдар керек? Эгерде мисалы баардыгы эле айтып жатат, бул балдарды урбаш керек, анан мурунку тарбияга мен аябай баш ийет элем, себеби ал жакта деген баардыгын ата эне, мугалим эле башкарып, бул чоң жогору жакка чейин жеткен эмес. Ана ошондо гана улуу жазуучулар, ойчулдар баары ошондо чыккан. Телефонду баары ошол интернетке баары баш ийишет да. Анан мурунку азыркы закондор вообще иштебей жатат десем болот. Себеби баарын айтат, укуктары, анан муну ар кандай зордук, зомбулукка кабылган окуучулар болот. Ошолорду закон боюнча бул коррупция менен эле чыгып кетип жатат. Чоңдордо жардам, бул жакта чоңдордо жардамыбыз бар, башыбыз бар деп алар ошол жакка баш ийип жатат да. Коррупция менен эле чыгып кетип жатат. Мен айтат элем, ошол эгерде ошол закондор абдан катуу иштесе, баардыгына бирдей болуп, алар болсо кандай десем, байына карап, колуна жогуна карап, алар кандай десем өзүнүн баарын бирдей көрбөй жатышат да. Эгерде баарын бирдей көрүп, законду катуу кармашса, бул Кыргызстан оңолуп жана эң биринчи мамлекеттердин бири болмок деп айтмакмын. Себеби башка өлкөлөрдө, мисалы айтып жатат, башка өлкөлөрдүн терс жактарын алып атат. Алардын оң жактары дагы бар. Себеби мамлекет дагы алардын закондорун, кээ бир закондорун өзүбүзгө закон кылып алса дагы болот. Себеби мисалы урдагандар бар, ошонун кандай десем башында аларга эскертүү берип, биринчисинде катуу элдин алдына чыгарып эскертүү берип, андан кийин болсо ошол закон экинчи кайталанабы? Аны болсо ошол башка чет мамлекеттерде кылгандай бир колунан ажыратып, ошондо гана түшүнөт деп ойлойм. Ага чейин бир дагы адам түшүнбөйт деп ойлойм. Себеби ал жакта деген закон иштебей жатат. Эгерде ушунун баарын аткарылса, биздин Кыргызстан жакшы мамлекеттин бири болмок деп айтмакмын. Рахмат.